Сиздердин назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Эненин эрдиги» аттуу курч окуялуу баянынын 9-бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ошону айтсаң, бир кеткен жагыңа кайра барып эмне кереги бар? Деп экөө сүйлөшкүчө үйгө киришти. Маана менен аягына чейин сүйлөшүп, жайлоосунун дарегин туура так түшүндүрө албай калганына өкүнгөн Акбар анын акимдердин көзүнчө кайра чалышынан коркуп телефонун өчүрүп койду. Үйдө Аким, Кабыл, Бектурлар бар экен. Бешөө аркы беркини сүйлөшкүчө кечки тамакты ичишкен соң Аким бейшенди ымдап эшикке чакырып чыгып, акырын шыбырап сурады. Жана сен эшиктин алдына келгениңде Акбар телефон менен сүйлөшүп туруптурбу? Ооба, эмне жөндө сүйлөшкөнүн кулагың чалган жокпу? Чалды, кандайдыр бир жайлоо жөндө сүйлөшүп жатыптыр. Жайлоо жөндө өзүн сүйүп калган бир кыздын энеси менен сүйлөшмөк болчу да. Жок, ал мурдагы мал базарда чогуу иштеген бирөө менен сүйлөштүм деди да мага. Же тиги чогуу иштегени кийин чалдыбы? Бул досубуздун тили эмнеге эле эки ачекей чыгып жатат я? Сага бирди, мага башканы сүйлөп. Анткени бул жылан да, жыландардын тили ача болорун билбейсиңби? Жылдырып иш кылып жатат бизге билгизбей. А кантип билишибиз керек? Жыланды эркин койсоң, көп чочутпасаң, ал ачыкка чыгат. Анда мындай кылбайлыбы? Деп экөө ого бетер шыбырашып, жанагыдан да аста сүйлөшө башташты. Эртеси күнү ошол түнкү шыбырашкан сүйлөшүү боюнча Аким досторун жумушка жөнөтүп жиберип, өзү жалгыз калды да, аздан кийин үйдөн чыгып, машинесин жумушсуз адамдар турчу Айтылуу Лев Толстой көчөсүн карай айдады. Жол жээги менен жай айдады эле, кара күчтөрүн сатыш үчүн кардар күтүп тургандар үмүттүү карап ордуларынан козголушса, кай бирлери кол булгалай алдыларынан утурлашты. Бирок бул көчө менен ушинтип эки жолу ары бери өткөн Акимдин көңүлүн жол четинен окчунураак жерде жумушка анча деле көңүлү жоктон бетер кайдыгер отурган эки жигит бурду. Өздөрүнүн тушуна келип токтогон машинеге алардын балбан мүчө алибеттүүсү көзүнүн төбөсү менен өңүрөйө караса, экинчиси арык чырай кебетедегисинин көздөрү көрбөгөндү көрчүдөй ойноктоп турат экен. Кыймылы шамдагай, мүнөзү дагы курч окшойт. Ордунан обдула калып үн катты. Эй братан, эмне жумуш барбы? Бар. Ажаатканага аң казып берип койбойсуңарбы? Деп буларды сынамакка Аким оюна келген оор жумушту айта салды. Жакшы бар братан, ошол ажаатканаңа. Бизди кимде ойлоп турасың? Сенде сөзүбүз жок, десе алиги арык чырайыңкысы алибеттүүсү ого бетер кабагына кар жаадыра күрөктөй болгон колдору менен тизе таяна ордунан оор копшолуп койду. Анда 5 тонна көмүрүм бар эле, көмүрканага киргизип берип коесуңарбы? Ар бириңерге 1000 сомдон төлөп берем, деди Аким кайрадан калп айтып. Эй дос, сен бизге тата ал, бирок таза жумуштап бер. Мисалы, могул менин досум баягы күнү бир күркүлдүн чоң жерде иштеген катынын 3 күн бою аңдып берип 3000 сом алып, 3 күн бою чардадык. Балким сен дагы катыныңды ойношу менен кармагың келип жатса, биз ал ишиңди бүтүрүп беребиз, деп алибеттүү неме чырга жол издегендей кер какшык узатты. Менин катынымды ойношуң жок, деди Аким. Бул бүткүйөлөр ошентип ойлошот. Бирок ойношчулук гүлдөп эле атпайбы, деп ырсалактап күлдү арык чырай. Анткени менин катыным жок, деди Аким күтө түшүп. Анда сага жакпаган кишилер болсо, менин досум моюн толгонго маш. 1000 эмес 500 сомго эле андай ишти бүтүрүп бере салат. Экиден бир иш кылып, колунун кычуусун кандырып да алат. Болбосо башты оорутпай жолуңа түш, деп корсулдады беркиниси жер чапчыган букадан бетер көзүнүн төбөсү менен сүзө качыра карап. Достор, силер мага жактыңар. Бүгүн мени менен кечке чейин бирге жүргүлө. Аныңар үчүн экөөңөргө 1000 сом төлөп берейин. Болобу? Деди Аким анын оройлугун байкамаксанга сала, өзүнүн сөзү кандай таасир этерин байкагысы келе, экөөнүн жүзүнө сынай көз жүгүртүп. Эгер азыр баш жазганга бир ак моюн, түшкүгө ысык тамак болсо болмок, деди ак саргыл жүзүн жымыңдаган кубаныч аралап өткөн арык чырай жигит.
Болот, деди үңүрөйгөн кебетесинен эч кандай сезимин билдирбеген балбан мүчөлүүсү. Ошентип экөөнү машинесине салган Аким биринчи эле жолуккан дүкөнгө токтоп бир бөтөлкө арак алып, экөөнү куюп бергиче алар менен аздыр көптүр таанышты. Эки жигиттен 10 чакты күн мурда түрмөдөн чыгышкандары менен айылдарына кайтып барууга, үйлөрүнө жетүүгө ашыкпастан шаарда өздөрү эсептегендей шапар тээп жүрүшүптүр. Аларга аздыр көптүр эркиндиктерин жоготуп, абакта отургандары анча деле сабак болбой, курортко барып эс алып келгенсишип, дале болсо куулук шумдуктуу иштерди жамандык катары санашпастары, кара күч менен маселе чечкенге маш экендиктери, аны эрдик катары санашары, кандайдыр кылмышка баргандан кайра тартпастары сырттарынан, жүргөн тургандарынан, сүйлөгөндөрүнөн көрүнүп эле турат. Арык чырайынын аты Токтобек экен. Бирок башкалар аны Топик деп аташып, бул ага өзүн эркелетип жаткандай сезилип, абдан жагары көрүнүп турат. Ал эми тулкусу балбан мүчө, жүзүнөн дагы эр мүнөзү байкалып турган жигит асан чакырылып коюлган аты Болотбек болсо да, бала чагындагы ата-энесинин Борке деп эркелеткени боюнча ушул ысымда калыптыр. Экөөнү оттуу сууга тойгузуп, убадалаганындай ысык тамакта алып берип, түш оогуча машинесине салып, майда чүйдө жумуштарын бүтүргүчө ары бери алып жүргөнүнөн кийин колдоруна 500 сомдон карматып, шаардын алар каалаган жерине жеткирип, бир жумуштары бардыгын, андыктан эртең менен дал ушул жерден алып кетерин айтып, үйдү карай кайтты Аким. Кечте өздөрүн бир үй бүлө санаган 5 дос чогулушкандарында Аким өзүндөгү жаңылыкты жарыялады. Достор, мындай бир иш чыгып жатат. Баарыңар эле Биримдик партиясын билет чыгарсыңар. Алар бул жерде андай деле күчтүү болбогондору менен абройлору Ошто абдан бийик. Анын үстүнө алардын лидери Даркан Данияров Оштун губернаторлугуна отурду. Муну мен силерге эмне үчүн айтып жатам? Анткени бүгүн ошол Даркандын өкүлү менин эч бир партиянын мүчөсү эмес экенимди угуп атайы издеп келиптир. Чогуу иштешели, биздин партияга өт, силердей түндүктүк тың жигиттер бизге абдан керек дейт. Мындай мүмкүнчүлүк күнүгө эле боло бербесе да, мен баркымды көтөрүп, эртеңкиге чейин ойлонуп көрөйүн деп койдум. Ойлонуп деле кереги жок. Анткени өлкөнүн теңинен көп эли жашаган түштүктө баркы жогору Биримдик партиясы эмки парламенттик шайлоодо жогорку кеңешке сөзсүз келет. Демек биз аларга кошулсак жерде калбайбыз. Кийинки шайлоодо депутат болбосок да башкаруу бийлигине ээлешебиз. Ошон үчүн бешөөбүз тең ойлонуп отурбай Биримдик партиясына өтүшүбүз керек. Анан дагы алардын курултайы 3 күндөн кийин Ошто өтөт экен. Ошого биз катышып, партиясына өтүп, лидерине жолугуп, аны менен жакындан таанышып, кылаар иштерибиз менен кошоор салымыбызды сүйлөшүп келиш үчүн эртең кечинде мен, Бейшен, Акбар болуп Ошко чыгып кетишибиз керек. Кабыл менен Бектур бул жерде калып, курулушка көз салып, дүкөндөгү соодаңарды жүргүзөсүңөр. Болгон сөз ушул. Кимде дагы сунуштар, ойлор бар, деп Аким баардыгына кыдырата карады. Эч ким үндөгөн жок. Саамдан соң Аким үстөл алдынан кабылды таманга тепкенде ал дароо жандана түшүп үн катты. Эй достор, биз Бектур экөөбүз ушул убакка чейин Ошту көрө элекпиз. Бизди деле алып албайсыңарбы? Ооба десең, экөөбүз Бишкектен канчадан бери сыртка чыга элекпиз. Зериктик, дүкөндө 2-3 күн жаба туралы. Ансыз деле соода болгон жок. Курулушта болсо прораб деген бар. Тим кой, ошол өз ишин көзөмөлдөй берсин. Ошон үчүн бизди дагы Ошко кошо ала баргыла, деп кабыл дагы сүйлөшүлгөн боюнча Бектурду колдоду. Баарыбыздан кетип калганыбыз болбойт. Не бар не жок биякта жок дегенде бирөөбүз болушубуз керек. Биримдик партиясына кирсек, Ошко далай жол барасыңар. Экөөңдүн бирөөң бул жерде калгыла, деди Аким Акбарга шек алдырбаш үчүн. Мейли анда, бул жерде мен калайын, деди Акбар күтүүсүздөн. Мен Ошту көрүп келгем. Бектур менен кабыл ал жакты көрүшө элек болсо барып келишсин. Сени кичине жөн билги, саясатты түшүнөт, адамдар менен сүйлөшө билет деп ээрчитип алса, баргың келбей жатабы? Бул экөө эмне, жаңы партиялаштар менен сүйлөшө келгенде дулдуй отуруп беришет да.
Дегени менен бул сунушка анча деле каршы эместиги жүзүнөн да сөзүнөн дагы байкалды Акимдин. Мейли анда. Аким макул болгондон кийин ал эреже да. Эртеси түштөн кийин төртөө ошту карай аттанып, Акбар не бар не жок Бишкекте калмай болду. Кийинки күнү Кабыл, Бектур Акбарга ошко минип барчу машинаны бир сыйра карап, жолго даярдык көрө бергиле деп тапшырып, бейшенди жанына салган Аким Толик менен Боркени кечээ түшүрүп кеткен жерине келди. Көпшөк тарткан жүздөрүнөн көп ичкендери даана байкалып турган экөө Акимди көргөндөрүндө сагынган атасына жолуккандай сүйүнүп кетишти. Алардын ал абалы менен көңүлдөгү көйгөйүн көрөөрү менен түшүнгөн Аким дароо эле жакынкы кафенин алдына келип токтоп, ичкери кирип орун алышаары менен алдыларына ысык тамак, күчтүү ичимдик койдуруп, аларды бейшен менен тааныштырганча сыйлай башташты. Экөө тең колунан дагы, оюнан дагы иш келчү жигиттер. Кандай иш тапшырсаң дагы майын чыгарышат. Моул кыргыйдай болуп жутунуп турган азаматтын аты Толик. Бул бөрү басар дөбөттөй комдонгон Борке деп Аким Бейшенге экөөнү көтөрө чалып мактап тааныштырды. Бул болсо менин досум Бейшен. Жакшы, жакшы дешти ортодогу кой койгон ак молдодон көздөрү өткөн экөө эмнени мактап аткандары белгисиз түрдө. Эй достор, бүгүн бир иш бар, ошон үчүн тарта ичкиле, деди Аким экөө мелп калт ыстакандагы оттуу сууну тартып жиберишкендеринен кийин. Өзгөчө сен Толик көп ичпе, түштөн кийин сага чоң иш тапшырам. Жарайт, баш жазып алсам эле болду. Тоону томкоруп, ойду омкоруп берем. Андай деле оор иш эмес, бирок ал ишке соо киши керек. Макул, жарайт, айтканыңдай кылам, деди Толик баарына даяр боло. Кафеден чыккандан кийин Аким Ош базарга айдап, андагы эски телефондорду арзан сатчу жайдан 2 телефон сатып алып, экөөнү карматып, мындан кийин мен силер менен иштешем. Ошон үчүн бул телефондорду жаныңардан чыгарбай, дайыма байланышта болгула, деп өзү баш болгон 4 досунун телефон номерларын аларга жаздырды. Ошол эле жерден бир сыйра жаңы кийим сатып берип, экөөнүн үстүлөрүн жаңыртты. Кандай жумуш болсо да сенин кызматыңдабыз, дешти бул камкордукка ого бетер жетине албай калган экөө. Ошентип антип минткиче түш да ооду. Үйдү карай айдаган Аким ага жетпей токтоп, Толикти жанына отургузуп, ийнине колун коюп, анын кылаар ишин түшүндүрө баштады. Биз азыр тетигил үйгө кирип, жарым саат, 1 сааттын ортосунда дагы 3 киши менен чыгып, тигил джипке түшүп, бир жака жөнөп кетебиз. Сен биз менен кетпей, бир киши калат, ошону жакшылап таанып калып, аны ушул жерден эч жака кетпей күтүп, сыртка чыкса артынан ээрчип, кайда барганын, кимдерге жолукканынан бери аңдып, кыскасы анын ар бир кыймылын телефондон бизге билдирип турасың, деп кокус Акбар машинасы менен бир жака барса такси карма деп колуна акча арбын карматып, телефонуна анын сүрөтүн да өткөрүп берди. Ишти жакшы аткарса дагы да акча жагынан ыраазы кыларын айтты. Ал эми Боркени болсо көчөнүн этегине барып, жол боюнда күтүп туруусун буйрду. Аким айткандай болду. Жарым сааттан кийин Акбар достору менен үйдөн чыгып, аларды Ошко узатып жатканында Толик обочодо туруп алып, бирөөнү күтүмүш боло ага байкоо салып, жакшылап таанып калууга аракет кылды. 4 дос жөнөп кетишип, Акбар үйгө кирди. Толик болсо подъезди күзөтүп, Акимдер көрсөткөн машинени кайтарып кала берди. Бирок ал көпкө деле зериккен жок. Жарым саат өтпөй жеңил кийинип, бутуна шалпетме салган Акбар чыгып, эки жакты каранып алып, бактын түбүнө басып барып, телефон чалып, бирөө менен бир топко сүйлөштү дагы, Толик жакын барып тыңшагыча байланышын бүтүрүп, шашыла басып үйгө кирип кетти. Аңдуучусунун бул кандайдыр шашылыңкы кыймылынан улам үйгө кийинип чыкканы киргенин боолгологон Толик, эгер ал машинеси менен бир жака барып калса, ээрчиш үчүн айланадан такси карай баштады. Жаңылбаптыр. Көп өтпөй бутуна туфли, үстүнө күрмө кийген Акбар чыгып, машинесине түшүп кайдадыр жөнөгөндө Толик кармаган таксисин анын артынан айдатты. Ал шаардын жогору жагын карай, кичи райондорду көздөй жөнөдү.
Артынан сая түшкөн Толик жолдо ката Акимге болгон ишти айтып, чоо жайды түшүндүрдү. Азаматсың, кимге жолукса дагы жакын барып сүйлөшкөндөрүн тыңшаганга аракет кыл. Эмгегинди ашыра баалайм жигит, деп аны сөзү менен демдендирип, пайдага ого бетер кызыктырып койду Аким. Кичи райондордун биринин Чакан көчөсүн аралап барган Акбар азга токтоп, кайра жылганында анын телефон менен жолукчу жерин дагы да бышыктаганын түшүнгөн Толик алысыраак токтоткон таксисинен түшпөстөн байкоо салып турду. Акбар ошол эле көчө менен бута атымча кайра жылып барып токтоп, машинесинен сыртка чыкканында Толик дал ушул жерден жолукчу кишисин күтөөрүн түшүндү. Андыктан минип келген таксисин кетирип жиберип, бакка далдаланып ага жакын барыш максатында көчөнүн башка тарабына өтүп, Акбар машинесин токтоткон дарактардын тушуна келип, илбесин аңдыган мергенче акырындап жылып бак түбүнө барды. Оңдой берди болуп, ал жердин бактары ичке жана жаш болгону менен жыш экен. Ары жакта турган Акбардын машинеси араң эле агарып көрүндү. Анткен менен жете бергенинде сүйлөшүп жаткан аял менен эркектин үнү даана угулду. Машинага кирип сүйлөшөлү, деди эркек. Жок, кирбейм, ушундай эле туруп сүйлөшөм. Эмне үчүн сен Баястанга мал бактырып жаткан жайлоонун атын айтам деп коюп, байланышты үзүп, 2 күндөн бери телефонуңду өчүрүп койдуң. Кечирип коюңуз, мүмкүнчүлүк болбой жатты. Чалып жайлоонун атын айтып, ал каякта экенин, ага кантип барышты түшүндүргөнгө 5-10 мүнөт убактың кантип болбосун? Же менден из жашырган келип жатабы? Жок, сизден эмнеге качмак элем? Тетрисинче сизге жолукпасам да телефон аркылуу анын себебин түшүндүрсөм дегенде 2 көзүм төрт болуп, бирок анын оңтоюн таба албай жаттым. Түк түшүнгөн жокмун. Сага телефон менен сүйлөшкөнгө ким тыюу салды эле? Тыюу салынган эмес, бирок айланамдагылар Баястан экөөбүз кылып жаткан ишти билбөөлөрү керек. Эмне үчүн? Мал баккандын бирөөлөргө кандай зыяны бар? Зыяны жок, бирок мен жанымдагылардан жашырып жүрөм аны. Жаныңдагылар ким? Аябай жаман адамдар. Сизге кандайча түшүндүрсөм? Биз өзүбүзчө мафиябыз. Мен мафиянын мүчөсүмүн. Мафия? Кандай мафия? Эмне болгон мафия? Коркпоңуз, мен жан адамга зыян келтирейин деген оюм жок. Бирок жанымдагылар жаман адамдар. Мен аларга жаштыгымда билбей аралашып калып, ушул убакка чейин бөлүнүп кете албай жүрөм. Түшүнгөн жокмун. Эмне үчүн бөлүнүп кете албайсың? Анткени мен алардын бүт сырларын билем. Ошон үчүн өз алдымча бөлүнүп кетүүмө жол беришпейт, коркушат. Анан мен алардан тоого качып кетейин деп ал жака сиздин уулуңузга мал бактырып жаткам. Аны менин жанымдагылар билчү болсо, мени дагы Баястанды дагы соо коюшпайт. Баламды өз кырсыгыңа аралаштырбай, тооңо өзүң эле качып кетип, малыңды багып жүрө бербейсиңби? Кечирип коюңуз, маанеже. Мал менен иштеп жүрүп жоголуп кетсем, алар мени тоолордон, айыл тараптан издешип, оңой эле таап алышмак. Ошон үчүн алардан изимди жазгырыш үчүн Баястандан 2-3 ай малымды багып берүүсүн сурангам. Ал эмгегин 2 эселеп төлөп да бермекмин. Кудайым-ай, менин суумурун баламан башка киши таппай калдыңбы? Деди бир азга экөө тең үн катпай туруп калгандарынан кийин аял үшкүрүнүп. Мен жана телефондон айтпадымбы, эртең уулуңузга алып барып жолуктуруп келейин деп. Ошол жерден Баястан менен сүйлөшүңүз. Эгер уулуңузду алып кетем десеңиз, өзүңүз билиңиз. Мен каршы болбойм. Бир айласын табам же малымды өзүм багып, маңдайыма эмне жазылганын көрөм да. Мейли. Эртең мага баламды жолуктурсаң болду. Макул, эртең эрте чыгып кетели. 6 болбосо же 7лерде так ушул жерден келип сизди алып кетейин. Тоо алыс, түшкө чейин барып келип калсак жакшы болот эле. Макул, мен туп-тура саат 7де ушул жерде болом. Сен сөзүңө турсаң эле болду. Болуп тур. Жакшы калыңыз. Саамдан соң машина от алып ордунан жылганда Толик дагы бак түбүнөн алыстап көчөнүн аркы жагын карай басты. Дароо эле телефонун алып Акимге чалып болгонун болгондой айтты. Экөөнүн сүйлөшкөндөрүн бүт уктуңбу? Ооба, азаматсың. Азыр Акбар кайда кетти? Жаң эле жылды. Үйдү карай айдайт болушу керек. Анда такси кармап сен дагы үй жака кел. Толик үйдүн алдына келсе, ал жерде Акбардын машинасы жок болуп чыкты. Ал баягы Баястанга каттатып,
шаардын четиндеги унаа токтоткучка катып койгон, тоого ылайыктуу джип машинасына май куюп, көптөн бери жүрбөгөн неменин аяк биягын карагыча эртең айдап кеткенге даяр кыла ыңгайлуу делген жол боюндагы унаа токтоткучка коюп жүргөн.